Салам достор, солго видеону шилтеп, Адыл Мырзанын видеосунун кайрылуусун көрүп коңуздар. Мен толугу менен колдоймун. Өзүнүн катталуучуларына кайрылып, 70ке жакын аппаратка каражат топтоптур. Азыр заказ кылып атышыптыр. Мен ойлойм, бул видеону көргөндөн кийин дагы Кудайым буйруса биз 2000ден ашык ушул кислороддук аппараттарды Кыргызстанга алып келебиз деп толугу менен ишенемин. Бизде байлар абдан көп. Бизде 100 000 сом эмес, 100 000 доллар бере турган, кудурети жете турган инсандар көп. Ошо сиздерге кайрылып кетмекчимин, байкелер. Мондай кырдаал оор абалда ушул жардамыңыздарды берип коюңуздар. Мен дагы өзүм атыман 2 кислороддук аппаратка акча которуптум. Баарыңыздардан суранамын. Ушундай кыйынчылык абалда биз биригип, ушу биримдик менен жеңе алабыз. Дагы бир жолу чоң рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум достор. Азыркы мамлекетибизде, элибизде кыйын, оор акыбалда кече кайрылуу жасадык. ИВЛ кислородный аппараттар жетишсиздик болуп жатат Кыргызстаныбызда. Келгиле кол сунайлы деп. Аллахка чексиз шүгүрлөр. Көп адамдар бизге кайрылуу жасап 70 аппаратка заказ бердик. Буйруса понедельник алабыз. Дагы да элдер жазып жатат. 50 сом карточкаңар, номериңер болсо жазгыла, коюп бергиле, биз перевод кылайлы ошол жака акчаны деп. Азыр жазган атам, ошол жака перевод кылсаңыздар, элге буйруса бирге жардам берейли. Рахмат сиздерге. Алла разы болсун баардыгыңыздардан. Мирбек Атабеков жана Анжелика жасалма дем алдыруучу аппарат алып беришет. Ырчы Мирбек Атабеков өзүнүн атынан 2 жасалма дем алдыруучу аппарат алып берерин билдирди. Ал Instagram баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, учурда ИВЛ аппараты жетишпей жаткандыктан колунан келген жардамын берүүгө чакырды. Анын кайрылуусунун алдына ырчы Анжелика да билдирүү калтырып, Мирбек Атабековдун темилгесин колдоп, өзүнүн атынан 1 жасалма аппарат алып берерин убадалады. Булак элдик медиа. Ошто жаңы төрөгөн аял обсервацияда жаткан оорукананын терезесинин боюн таштады. Кече 1-июлда Ош шаардык ооруканасында 2020-жылдын 29-июнунан бери коронавирус оорусу менен катуу сыркоолоп дарыланып жаткан 1986-жылы туулган келин аталган оорукананын 3-кабатынан боюн таштап жиберген. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, өз жанын кыйган аял оор жаратынан улам окуя болгон жерден каза болгон. Учурда укук коргоо кызматкерлери саламаттык сактоо кызматкери менен биргеликте бул кайгылуу окуяны иликтеп жатышат. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Маркум 1986-жылы туулган Ош шаарынын тургуну 25-июнда жаңы төрөгөн өзү дарыланып жатканына байланыштуу нарастеси апасынын колунда болгон. Булак Спутник KG. Дем алыш күндөрү Бишкектеги базарлардын иштөөсүнө чектөө киргизүү боюнча маселе каралып жатат. Өлкөдө өзгөчө кырдаалдын шарттары алынгандан кийин жаштар эркиндикке чыкты дешти. Эл көчөгө себепсиз чыга баштады, бирок санитардык нормаларды сактабагандар болду. Мындан улам эпидемиологиялык абал курушуп, карантиндик чектөөлөр кайрадан киргизилди, дейт премьер-министр Кубатбек Боронов. Бул тууралуу өкмөт башчы бүгүн 2-июлда брифинг учурунда айтты. Борбор каладагы карантиндик чектөөлөрдү күчөттүк. Ага ылайык коомдук транспорттор иш күндөрү эртең менен жана кечинде гана каттамга чыгат. Эс алуу күндөрү каттамдар ишке ашырылбайт. Азырынча базарлардын дем алыш күндөрү иштөөсүнө чектөө киргизе элекпиз. Бирок бул маселе каралып жатат, сиздерге маалымат берилет, дейт ал. Булак Супер KG. Илим Карипбеков эки тараптуу вирустук пневмония менен ооруканада жатат. КТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карипбеков эки тараптуу вирустук пневмонияга кабылганын билдирди. Ал алгач өз алдынча дарыланууга аракет кылып, бирок оорусу күч алган. Экинчи жума ооруп жатат. Өпкөнүн 56% зыянга учураган. Биринчи жумада оорудан чыгууга аракет кылдым. Температура 39-40 градустан түшпөй турду. 5-чи күнү улуттук госпиталга жаттым. Бардык палаталар толуп калган. Жашы 30-50 жаштардагы жаш күчтүү жигиттер жатат. Ар күнү бирөөнү кайра жандандыруу бөлүмүнө алып кетишет. Жаш организм дагы көтөрө албай кетип жатат. Пардан чыккандай тердеп, калтылдап, узак чөтөлдөн дем ала албай калып жатышат. Бүт коридор чөтөлдүн үнү, деп жазат Карипбеков. Булак элдик медиа.
журналистти түз эфир учурунда тоноп кетти. СНН Бразил телеканалынын журналистин түз эфир учурунда тоноп кетти. Журналист Бруно Маседо Сан-Паулу шаарынын көчөлөрүнүн биринде түз ободо чыгып жаткан. Анын жанына келген каракчы кызга бычак такап коркутуп баштаган. Көпүрөдө турган каракчы съемка учурун көп убакытка чейин байкап турган экен. Ал эми сөз берип жаткан алып баруучу дегенде болуп жаткан окуяны байкаган эмес. Качан гана журналист суроолорго жооп бербей калганда түшүнгөн. Бруно Маседо жалгыз телефон аркылуу эфирге чыккан, жанына оператор болгон эмес. Белгилүү болгондой, натыйжада селсаяк анын 2 телефонун тартып алган. Журналисттин ден соолугуна залака болгон эмес. Полиция кол салган каракчыны бир нече саатта эле табышкан. Булак элдик медиа.